Рыскелди Садралиев Көркөм сүрөт академиясынын студенти. Ал бала кезден сүрөт тартууга кызыгып, азыр Көркөм сүрөт академиясынан билим алып жаткан учуру. Келечекте атактуу бейдисчи болуп, жасаган эмгектерин көрүнүп турса деп кыялданат студент. Бул жакта билим алганыма 5 жылдай болуп калды. Биринчи 2017 жылы колледжге тапшырып, биринчи курска тапшырып, 3 жыл билим алдым ал жактан. Орто билимде окуп, диплом алып, скульптура факультетин бүтүрдүм. Эми болсо бул жакта академияга тапшырып, 2020 жылы академияга тапшырып, кайра эле скульптура факультетине тапшырдым. Кайра ошол жерден кайра билимимди жогорулатып атам азыркы кезекте. Негизи кызыгып атайын скульптурага тандап келгем. Кыргыз Республикасынын Көркөм сүрөт академиясы Тургунбай Садыков атындагы жогорку билим берүүчү көркөм сүрөт окуу жайы 1991 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен жогорку мамлекеттик көркөм сүрөт колледжи болуп түзүлгөн. 2002 жылы Кыргыз Республикасынын Көркөм сүрөт академиясына улуттук статус берилип, 2004 жылы Кыргыз эл баатыры, Кыргыз эл сүрөтчүсү Тургунбай Садыковдун ысымы ыйгарылган. Аскар Акаевич указ чыкты, мен ал кишиге кайрылдым. Бизде көркөм сүрөт жагы кыйын болуп калды. Бана сайыз урады, илгери Москва тиги жагы десем ал киши колдоп, анан биринчи көркөм сүрөт колледжи, жогорку көркөм сүрөт колледжин ачтык. Анан 95 жылы аны реорганизация болду, көркөм сүрөт академиясы болуп, илим билим берүү үзгүлтүксүз система түзүлүп калды да бизде. Кыргызстандын булуң бурчунан келген таланттуу балдар алгач 3 жылдык колледжде билим алышып, сүрөт тартуу, скульптуранын алгачкы жасалгаларын окуп үйрөнүшүп, андан кийин кесибин жогорулатуу үчүн академияга тапшырышат. Азыр эми академиябыздын структурасында жерлерде көркөм сүрөт мектептери бар. Жаш таланттарды ошол жактан келишет. Анан ошондой эле академиянын структурасында көркөм колледж бар. Анан республикалык көркөм мектептерибиз бар. Анан ушундай неме болуп, азыр көркөм сүрөт жагынан республикада жерлерде жакшынакай окуу жайларыбыз иштеп жатат. Алар бүткөндө биздин колледжге келишет да, мектептерге барышат, анан академияга келишет. Академияда 5 факультети бар. Жайдын керамика бөлүмүндө билим алган студенттердин эмгектерине атайын көргөзмөлөр уюштурулуп, студенттердин колунан жазылган эмгектер шаарыбызда көп жерлерге коюлуп келет. Биринчи курста, например, гончарный менен үйрөнүшөт да, кругтарданчы. Өйдө көтөргөнгө өздөрү, куртеткенге өздөрү жасаганга аракет кылышып. Гончар менен көтөргөндөн рельефный деп, бул рельефтер турбайбы. Анан кийин роспись үйрөнүшөт, мынакей. Без ручка, без ничего, ушундай этапный эмелерибиз бар да, иштерибиз бар да. Биринчи курста жалаң ушундай жөнөкөй кызыл глинаны үйрөнүшөт да. Кызыл чоподон жасашат, роспись үйрөнүшөт, форманы үйрөнүшөт, ушундай. А экинчи курста болсо чайный сервистер буламлан барган сайын сложно болуп кетет да, кыйын эме болчу. Ар түрлүү техникада изучать этип башташат да. Ар кандай. Майолика, бизде красканын түрлөрү бар, пигмент, майолика, оксмеды, цветной глазурь, цветной ангоптор. Сүрөттөр биринчи даярдап алышат да. Эскиз кылып даярдашып, аналог издешет. Мисалы, бирөө бул растенияден алган да, мына чайникти. Ошол эки аналог алып туруп, анан чайникке кантип отурса болот деп изилдешип, чайникке отурускан да. Биякта болсо сувенир жасайбыз еще, не только сувенирлерди каалагандай. Бул эмеден алманын ширесине сок крышкасына берип, тал крышкасына берип көрдүңөрбү? Бияга алманын сүрөттөрү жеңил, койганга болот. Бул 3-чү курстардын иштери ошо желдин эмесинен алынган да, техникаларчы. Бирок кызыл чопуга иштелген да, беглан копко жабылып. Бул жерде болсо мынакей
муну копия кылабыз да. Ушундай задание бар, атайын специально. Копия кылса балдар роспистерди үйрөнүшөт да. Изучать этишет, башты, көздү кандай тартат, керамикада башкача да. Рисунок живописте башкача иштегендечи. Бул жерге келгенде көрдүңөрбү? Намек менен эле характерин табыш керек да. Академияда станок скульптурасы, живопис, өнөр жай графикасы, көркөм жасалгылоо искусство таануу факультеттери балдарга билим берип, алардын талантын өркүндөтүп келет. Турумтай Эркинбеков 5 жыл ичинде чоподон арганда үлгүдөгү эмгектерди жасап, башка студенттерден айырмаланып келет. Кичинекейимде көбүнчө ылай менен кичинекей үйлөрдү жасап ойночумун да. Анан ошондон улам керамикага кызыгып бияка тапшырып койгом. Бул жактан өзүмдүн талантымды өстүргөнү, анан сүрөттөрдү жакшы тартканды үйрөндүм. Бул маене ошол практикада жасаган жумушум. Ак чоподон жасалган бул жумуш. Кыргызча колоритти кошуп, ошо өзүмдүн оюмду. Мен өзүм көбүнчө национальный ушундай немеге иштегенге кызыгам да. Академияда өнөр жай графикасы, көркөм жасалгылоо факультетинде студенттердин ойлоп табууларынан улам келечектеги шаардагы кооз имараттарынын ички жана сырткы көрүнүшүн жасалгылоого арганда үлгүдөгү долбоорлорду жасап келишет. Аналог алабыз биринчиден. Аналогдун стилизация алабыз, стилизациядан анан агайлардан утверждение алабыз. Агайлар ушу жарайт, жарабайт деп айтышат, жакшыларын айтышат. Ошолорду концепциясын түзүп, макетин түзүп, анан ушундай чоң пластикке чыгабыз. Биз ушу окуу жайда, ошол жакта жүргөн курсовой работаларда бизде фонтан, теневое устройстволар болот, оформление, передвижной выставка, анан кийин дагы ушундай 5-курс болгонго байланыштуу ушундай чоң зданиялардан, мисалы бул окшогон көрүп турасыздар, БГУ театральный эмелерден алып, ушулардан сыртына оформление алабыз. Бул жерден мындай кооздук бар, мисалы жөнөкөй нерсени кооздоп, жакшы оформление кылып, ошо жагына кызыккам. Ошо жан кызыккан байланыштуу ошол окууга тапшырган болчумун. Окуу жайдын живопис бөлүмүндө сабактар абдан кызыктуу өтөт. Анткени алар түркүн түс боёк аркылуу каармандын сүрөтүн тартышат. Сүрөт аркылуу алар жан дүйнөсүн байытып, билим алуу менен бирге талантын өркүндөтүп келишет. Кылычбек Имаралиев 5-курстун студенти, ал азырда асыккан сүрөтчүлөрдөн кийим калышпай тартып келет. Ал бул окуу жайды тандаганына кубанат жана бул жерден толук кандуу сүрөтчү болуп чыгаарына ишенет. Эми бул жерде аябай билимди аябай жакшы берет. Жакшы күчтүү профессор, художниктер сабак берет бизге. Сүйтбек Айдар. Анан негизи эле бул азыр тартып атканыбыз натура, интерьер. Бул май боектор, обычный эле түстүү май боектор менен иштейбиз. Ушул деңгээлге жетиш үчүн биз бул жагында эмеси бар, школасы бар. Школасын окудук, анан колледжин окудук, андан кийин бул жака котордук, Кырша Баразгайна. Дальше мындан кийин деле өзүбүздүн келечегибизде буюрса иншалла будущий чоң художниктердей, ушул профессорлордой, Садыковдой, Сүйтбек Айлардай художник болобуз деген үмүттөбүз. Бул живописти тандагандын себеби бул мага аябай жакты. Мисалы үчүн өзүң жалгыз олтуруп алып, ойлонуп, ушунчалык чыгарма жаратканга ушунчалык удобство, ушунчалык жакшы бир факультет экен да, живопис деген факультет. Анан башка факультеттерге айырмаланышып ушул жалгыздыкты сүйгөн, анан сүрөт тартсаң ошол сүрөттүн ичине кирип ушунчалык кызыктуу факультет да. Мындайча айтканда башка кишилерге мындай жомок сыяктуу болот да. Бул биз үчүн ушундай маанилүү бир деп түшүнөм да мен негизичи. Республикасынын эгемендүүлүгүнө 30 жыл толуп отурса, Тургунбай Садыков атындагы Көркөм сүрөт академиясы эгемендүүлүк менен жашташ болуп 30 жылды багынтты. Студенттердин жана мугалимдердин жасаган эмгектеринен атайын юбилейге арналып, Тургунбай Садыков атындагы музейде көргөзмө уюштурулуп, ага эл сүрөтчүлөрү, маданият өкүлдөрү, коомдук ишмерлер жана студенттер катышты. Бүгүн ошол художественный академияга 30 жыл толуп атыптыр. 30 жылдык юбилей болуп атыптыр. Ошого карата көргөзмө уюштуруптур. Бул майрамы
Turgунбай Садыковичтин майрамы, юбилейи, Художественный академиясынын юбилейи өлкөбүздүн дагы 30 жылдык эгемендүүлүгүнө туш келип атат. Ошон үчүн бул мен айтып коёмун, туш келген өтө жакшылыктын белгиси, келечектин белгиси. Тургунбай Садыкович өтө көп таланттуу, көп кырдуу таланты бар адам. Бул киши 30 жыл агысында өтө көп жумуш жасады. Биздин маданиятыбызды, искусствобузду бир топ деңгээлге көтөрдү, абдан өстүрдү, дүйнөгө таратты. Эми бул киши өзүнүн иш мезгилинде эл арасынан таланттарды издейт. Таланттарды издеп, ошо таланттарды өстүрөт. Канча художниктерди, канча скульпторду даярдады. Ошон үчүн бул бизге өтө чоң ийгиликтерди алып келди десем болот. Бүгүнкү көргөзмөгө живопись, керамика, графика, көркөм жасалгылоо жана дизайн факультетиндеги студенттердин эмгектери коюлуп, келген коноктор келечек ээлеринин эмгектерине баа берип жатышты. Азиз Сатаров алгач коллежде, андан кийин академияда билим алып, азыр окуу жайдын мугалими. Эгемендүү 30 жылдык биздин чоң майрам болуп жатат. Ошо чоң майрамдын салтанатын азыр көргөзмө ачылып, графика, живопись, скульптура, керамика, дизайн, костюм боюнча жакшы көргөзмөгө студенттердин, мугалимдердин аралаш илинип азыр жакшы көргөзмөнүн ачылуусу болуп турат. Биз кубанычтабыз. Ушул жакты бүткөн ага эжелер өзүбүздө иштейт. Ушулардын чыгармалары ар башкача көздүн жоосун алган жакшы көргөзмө болуп атат. Тургунбай Садыков атындагы илимий окутуу музейинде түркүн эмгектер коюлган. Кыргыз эл сүрөтчүсү Тургунбай Садыковдун эмгектеринен тартып, бүгүнкү күндөгү студенттердин эмгектерине келген коноктор көп болушту. Кыргыз эгемендүүлүк алган учурда мындан 30 жыл мурун аксакалыбыз өзүнүн инициативасы менен чыгып туруп, яйланайын, бизден кийин дагы из калыш керек деп Тургунбай Садыкович өкмөткө кайрылып, жалпы эле мамлекетибиздин келечегин ойлогон улуу адамдардын бири да. Мына ушу Тургунбай Садыкович ошону ачып аткан учурда бардыгыбыз кол коюп, бардыгыбыз колдоп дегендей ушундай бир жакшы маанайда көңүлүбүз көктө эле да. Бирок оюбуздун баары келечекте кандай болот экен дедик эле. Мына бүгүнкү күнү жаркырап 30 жылдан кийин бардыгыбыз чогулуп, мынау академиянын көркөм өнөрүнүн башында турган, ошонун академиясын түзгөн Тургунбай Садыкович атындагы академиянын залында турабыз, имаратында, көргөзмөсүндө. Муну жөнөкөй киши жасабайт. Алып айталы Улуу Айтматов бүткүл дүйнөгө өзүнүн кыргыздын чачпагын көтөрүп, алып чыгып дүңгүрөттө эле мына кыргыз өнөрүн, кыргыз мына скульптурасын, живописин, мындайча айтканда сүрөтчүлөрдүн бардыгынын башын бириктирип, алар мурунку генийлер жасабаган, кийинкилер да жасары белгисиз. Мына ушунун баарын жасап, элге көрсөтүп, ошону түптөп бекем тургузуп койгон бул биздин Тургунбай Садыкович. Кыргызской республики имени Тургунбая Садыкова. Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт музейи академиянын 30 жылдыгына арналган көргөзмө уюштурулуп, окуу жайдын окутуучулары жана студенттердин 200гө жакын эмгектери коюлган. Бүгүн конокто скульптура, живопись, керамикадан жасалган эмгектери коюлган. Ошондой эле көргөзмөдө кыргыз эл баатыры Тургунбай Садыковдун дагы эмгектери бар. Кафедрада быйыл 10 жыл болду ачылганыбызгачы. 10 жылдын ичинде бүт Кыргызстандагы болгон баягы конкурстарга катышып,
ошол жерде гран-при биринчи месторлорду алып жүрөбүз. Анан Кыргызстандын иши бизге тар болуп калган окшойт. Анан чет мамлекеттерге чыга баштадык. Биздин бүтүрүүчүлөр дизайнер, кийимдин дизайнери деген мындай адистин ээ болушат, адистикке. Бул биздин Жолдошева Сумая деген кызыбыздыкы 40 курак деп курактан баягы заманбап мындай кие турган кийимдерди жасаган да. Курактарды ошо биздин илгерки технологияны колдонупчу. Анан ушул могу жерде планшети турат, могу жерде көрүнүп турат да. Санкт-Петербургдагы этномода деген международный мындай эл аралык көрсөтмөгө барып биринчи орунду алып келдик да. Академиянын максаты көркөм сүрөт боюнча тармактуу көп баскычтуу үзгүлтүксүз билим берүү, жогорку кесипкөй искусство чеберлерин жана искусство таануучуларды даярдап келет. Канча деген балдар республиканын баардык тармактарынан окуп атат. Ошол искусствого жаш кезинен калыптанып атат. А жаш кезинен калыптангандан кийин ал адам мамлекетке пайда келтирген адам болот. Анын эстетикасы, анын аң сезими терең болот, кеңири болот. Ошол балдардын баардыгы акыйкат болот. Адилет болот, калыс болот. Анткени искусствонун өзү бир чети боорукерликти, гумандуулукту үйрөтөт да. Анан бул жагынан адамгерчиликти үйрөтөт. Тургунбай Садыкович ошо өзүндөгү болгон адамгерчиликтерди баардык акыйкатты ошол аркылуу балдарга берип атат. Билим алган студенттер жеке эле Кыргызстанда эмес, чет өлкөдө дагы өз эмгектери менен белгилүү. Бул киши система түздү. Ар бир райондон, ар бир айылдан, ар бир теге областтардан таланттуу балдарды чогултуп, ушу сүрөт искусствосун өнүктүрүүгө салым кошту. 60-жылдан 80-жылдарга чейин монументалдык скульптура боюнча жалгыз өзү болчу. Бүгүн жүздөгөн өзүнүн окуучулары бар, жүздөгөн таланттуу балдары бар. Мына бул системаны эч ким буга чейин таланттуу жазуучуларыбыз дагы, таланттуу акындарыбыз дагы, таланттуу өнөрпоздорубуз да түзгөн эмес. Бул киши мына академиясын түздү. Академиясында бул теги жөн эле жогорку билим эмес, искусство, сүрөт искусствосун күнгөй тескейин эмес, жалаң докторантурасына чейин, эң жогорку чокусуна чейин чыгарды. Академиянын көркөм сүрөт мектебинин баштапкы класстарынан 4 жыл бою республиканын шаарларынан жана райондорунан келген жөндөмдүү балдар, ошондой эле областтык балдардын көркөм сүрөт мектебинде окугандар көркөм сүрөт искусствосунун базасынан билим алышат. Ошентип алар сүрөт дүйнөсүнө болгон кадамдарын дал ушул окуу жайдан башташат. Садыковичтин зор эмгеги десек болот. Өмүрүнүн баарын ушуга мындай бир сунуштагандай болуп, муну системный аябай жакшынакай кылып түзүлгөн. Окуу жай мына 30 жыл болду. 30 жылдан бери ушу жакшы профессионал көркөм сүрөт искусство боюнча профессионал адистерди чыгарып атабыз. Агайдын эмгеги зор. Агай деген мунун өзү түптөп 90 жылдарда бул жер мындай эмес эле, баардык ачык талай, эчтекеси жок эле. Мына бүгүн өзүңөр көрүп атасыңар. Биз аябай ушу 30 жылдан бери ушул жерде иштеп аябай суктанабыз. Келечек мундарга туура багыт берип, алардын талантын өркүндөткөн көркөм сүрөт академиясынын сапары байсалдуу болсун.